жыйындын катышуучулары, мен да бир 2-3 маселеге токтолуп кетейин деп атам. Биринчи, бул темадан тышкары бир маселеге токтолгом келип атат. Себеби ушул жерде бүгүн катышып аткан көп жолдоштор ошол ишке да катышып жүргөн. Бул паспорттагы 5-чи графа жана улутту деген графа жакында ушул залдан башталган, ушул залдан улуттуңду унутпа деген коомдук саясий кыймыл түзүлүп, мына ошол кыймылга ушул жерде катышып аткандардын көбү активдүү катышканда. Ошон үчүн мен ушуну жарыялап коюуну туура таптым. Мына 17-жылы ошол графаны белгисип, жаңы айдын карта башталган, улутту деген графаны алып салып. Ошондон бери ошол улуттуңду унутпа деген кыймылдын төрагасы катары ошо сиздердин тапшырма менен биз 3 жыл Конституция палатасы менен Жогорку соттун соттошу биринчи сотко бергенде албай коюшкан производство. Экинчи жолу 18-жылы бердик. 18 жылдан бери соттошуп отуруп, 14-октябрда ошо биздин пользуга, ошо сиздердин жалпы элдин тарабына чечип берди Конституциялык палата. Муну айтканымдын себеби мына Максат Сүйүналиевич дагы активдүү катышып жүргөн. Ошол кыймылга өкмөттүн вице-премьери катары Конституциялык соттун чечими чыкты. Тез аранын ичинде Конституциянын 38 статьясы бузулуптур. Ошону оңдош үчүн өкмөткө бүт мамлекеттик органдарда чечимин жиберди. Ошону бир тездетип кабыл алып берсеңиздер да. Себеби Садыр Нуркожоевич биринчи конференцияда айткан, алда активдүү катышып жүргөн биздин кыймылга. Biz 60-90 gün içinde bu vapuru çeçeriz dedi. 60-90 gün bütün gazeti yok. Bu tez aranın içinde çeçkili de Konstitüsyonel Palata çeçimi çıkarmıyordu. O şunu risk alpıyorsunuz. Değil mi? Sebebi biz hukuk talasına çıkarıp verdik de Konstitüsyonel Palata'nın çeçimi var. Şunun için hükümet hiç kılçaklarına çeçip verse olur. Anademi kabullanıp atlan mesele boyunca benim oyum söz türde reformaya karşı gerekli. Reforma konstitüsiyel gerek. Felix Şaşamayev da ayıttı, Talayman Duruş da ayıtıp etti. Özlerinin argumentlerin biz uşul konstitusiyanı eğer yaşlap kabul alıp alsak, buyursa Kırgız elinin çoğun jеңиш olacaktı. Uşul eldin sözsüz eldi tartışıyoruz menen uşul meseleni çeşişimiz gerekti. Bu yerde en negizgi mesele başkarının forması. Başkarının forması kanday bulup, oşonu söz türde ilmeyen akıldaşımız gerekti. Bu prezidentlik bulup, parlamentik bulup, aralaş bulup, uşunu söz türde. 13 yılda şaşılış bulup, şaşılış kavmalık kalıp, последствиясын бүгін көріп атабыз. Алыда жолдоштор абдан туура белгилеп айтып кетишти, ошонун кесепеттерин. Ал эми Onu elin oyunun ruhu menimçe hazır kıyınçılıklarını yapmayır. Köptüde karajat talap olmayı. Hazır her bir bizden atıllarda bana sotu uyulduk telefonumuz vardı. Hazır her birimizden familiyamız var. Kaysı momentte mesela benim telefonumun iyisi numaramdı. Ben özümündü. Oşul uyulduk, 2 yıldan beri sanitleştiriyor жылы деп атабыз. Hazır gerek olsa elden oyun, oşul telefon arkılуу деле билсе болот. Кайсы forma правленияны biz каалайбыз. Экинчиден, өкмөттүн башына турган иши, ошол өкмөттүн ишине жооп бериш керек. Президент менен өкмөт башын бир киши башкарыш керек да. Мисалы Amerika Hatay Demokratiyası. Hükümetin başında prezident oluş gerektir. Hükümetin başı prezident oluş gerek. Көп memleketlerde oşoy praktika var. Oşo memleketler bayağı önü gösteriyor. Amerikan praktikasını alsak olur. Hükümetin başında prezidenti.
Ушундай маселелер абдан көп. Анан эң негизгиси бүгүнкү күндө артка тартып аткан сот бийлиги. Сот бийлиги түп тамырынан бери реформа болуш керек да. Баягы телефонный право деген болбош керек. Эркин сот болуш керек да. Мына 13 жылдан бери ушу конституцияны жашадык. Атамбаевдин алдында баарыбызга белгилүү Арабаев деген жигит болгон. Бүт соттун баарын телефон менен башкарып, райондон баштап жогорку сотко чейин. Мынаны өз деле мойнуна алып атат ал жигит. Андан кийинки 3 жылдык Жээнбековдун башкаруусунда дагы бир Арабаевге окшогон дагы бир жигит отурган. Ал дагы ошол телефон менен баарын башкарганда биз азыр кайсы жерде кемчиликтер бар, баарыбыз билебиз. Конституциянын каягында кемчилик бар, башкаруу системасынын каягында кемчилик бар, жогорку кеңештин шайлоосунун каягында кемчиликтер бар, баарын билебиз да. Ошон үчүн ушундан бир жакшылап жыйынтык чыгарышыбыз керек да. Мына шайлоону азыр Федиш Атшымбаевич айтып атат, биз конституциялык реформа кылбай эле шайлоого барышыбыз керек деп. Шайлоого барсак, баягы 7%, 3%га түшүрүп, 5 миллионду 1 миллионго түшүргөндөн эчтеке өзгөрбөйт да. Ошондой эле баягы добуш сатып алуу болот. Ошондой эле шайлоонун жыйынтыгы менен ошондой эле чыр болот. Мында 10 000 киши чыкса, кийинки шайлоодо ким гарантия берет? 20 000 киши чыкпайт. Дагы бийлик алмашуу болот. Ошонун бизге кереги барбы? Эч качан кереги жок да. Ошон үчүн азыр мына бүтүп атам, азыр мына бийлик келди, жаңы бийлик келди да. Бөлөк мамлекеттер эч ким бул бийликти тааныбай атат. Бирок кыргыз эли ошол бийликти тааныдык да. Кыргыз эли баш ийип атабыз. Ошолордун указына, ошолордун койгон кызматында иштегендердин баарын мурункудай аттарып атабыз. Ошондуктан мына бүгүн Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй ынтымак керек да. Ошол көпчүлүк эл ошол бийликти тааныгандан кийин эми азыр бөлүнүп, жарынып, мына мен Асанбек коллегам айтам, Темирбек коллегам айтатырганда, ошол биз азыр аябай чоң бир бычактын бизинде турабыз да, Темирбек. Бөлүнүп, жарынып отуруш жерге келдик да, эми силер дагы өзүнчө бир үмүттөгө кыймыл эметип, азыркы бийлик туура эмес, каршы узурпация болду деп атасыңар. Бирок бир жакшылап ойлонуп, конституциялык реформаны жапа-тармак жазап, анан кийин жаңы конституция менен шайлоого барып жеңип келгенге толук мүмкүнчүлүгү бар да, эмгегиңер сиңди. Ошон үчүн азыр Кыргызстанды бөлөк мамлекеттер тааныбаса дагы өзүбүз ушул кыйынчылыктан чыгышыбыз керек да, өзүбүз чыгышыбыз керек. Мен дагы дайым сунуш кылып айтып бердим, мына жанагы шайлоо өткөргөнгө акчабыз жок деп атабыз. Ар кимден кайыз сурап, шайлоо өткөрбөй, бизде алтын валюта запасыбыз бар да, мына 2 миллиардтан ашып атат. Ошону бир авторитеттүү комиссия түзүп, өкмөттөн, белгилүү аксакалдардан, жогорку кеңештен комиссия түзүп, ошонун акчасын ичине анча-мынча бутка туруча колдонуш керек да. Андан эчтеке болуп кетпейт. Рахмат.